Күнүн түштүгүндө шайлоо өнөктүгү кандай өттү? Бул маалыматты биз Ош студиясынан алсак, саламатсызбы Актилек? Сөз сизде. Рахмат, кесиптеш, саламатсыздарбы? Парламенттик шайлоого катышуу укугуна Ош облусу боюнча 570 миң адам ээ болсо, Ош шаарында 133 миңден ашык адам каттоодон өткөн. Булардын баары шайлоо алдында биометрикалык маалыматын тапшыргандар. Оштун аймагында бардык добуш берүү участкалары эртең мененки 8-де ачылды. Бирок кээ бир добуш берүү жайларында электрондук урналар убактылуу иштебей калган учурлар катталды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү кезектеги материалда. Эртең 8-ден тарта Ош шаарында партияларды тандап алууга жол ачылды. Калаада жалпы 133.388 шайлоочу катталып, 80 шайлоо участкасы ачылган. Анын ичинен 7 кошумча участок шаарда катталбагандар үчүн иштеп жатат. Биздин аймактык округда 1575 шайлоочубуз бар. Алардын ичинен 5-өөнө биз кече сырттан добуш бердик. Себеби инвалидтер, баса албагандар. Ал эми калган шайлоочулар бүгүн өз ыктыяры менен келишип добуш берип жатышат. Ош шаарында шайлоонун жүрүшүнө 6 эл аралык жана 80 жергиликтүү байкоочу көз салууда. Мындан тышкары ар бир партиянын өкүлү бар. Алардын айтымында бул жолку шайлоодо мыйзам бузуулар катталган жок. Я вижу, это очень современная система. Биз бир канча шайлоо участкаларында болдук. Шайлоо процесстери өз нугунда жүрүп жатат. Эч кандай укук бузууларды көрө алган жокпуз. Анан дагы жаңы технологиянын негизинде өтүп жаткандыгын өлкөнүн жетишкендиги деп бааладык. Добуш берүү үчүн кезек күткөндөр көп болду. Алардын баары электен өткөрүп, эл үчүн иштей тургандарына добуш берип жатышты. Бүгүн өзүм ишенген партияга добуш берип чыктым. Келечектен бул партиядан мен Кыргызстанды оңдоп, жакшылап, таза жол менен Кыргызстанды бийик көтөрүп, алдыңкы мамлекеттер катарына алып чыгат деп ойлоймун. Жалпы элдин катарында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев номер 53-27 шайлоо тилкесинде өз добушун 109-чу болуп берди. Мэрдин айтымында бул жолку шайлоонун таза өтүшү элдин келечегин чечет. Шайлоо таза, ачык, айкын өтсүн деп мамлекет бүт болгон мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат. Бул ушул Кыргызстандын биринчилерден болуп ушул келечекке жасаган алгачкы кадамдарын бири десек туура болот. Ал эми Ош облусунун аймагында 570 миң шайлоочу каттоодон өтүп, 484 шайлоо участкасы ачылган. Папан айыл өкмөтүнө караштуу номер 55-64 шайлоо тилкесинде техникалык мүчүлүштүктөр байкалды. Мында электрондук урна иштебей, эски айнек урналар колдонулду. Техникалык себептерден урнабыз жаңы урна иштебей калды. Бизге жаңы урна эгерде иштебей калса, экинчи урнага деп экинчи урнада берилген. Биз шайлоо убактысын эч кандай токтотконубуз жок. Урнаны иштеттик, иштебегенден кийин экинчи урнага шайлоо өз убактысында шайлоо башталды. Кечки саат 20:00-дө добуш берүү токтотулду. Эгерде добушту саноо учурунда электрондук урналардын так иштешине ишенбөөчүлүк жаралса, ар бир бюллетень байкоочулардын көзөмөлүндө бирден саналат. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайынкулов, Коомдук 1 канал, Ош шаары.